Талас шаарындагы ички жолдор асфальтталып тургундарды кубандырды. Баягыдай чаң жок, жолдор тегиз. Бирок өкүнүчтүүсү мындагы жашоочулар автоунaalардан чочуркап калышты. Себеби айдоочулар катуу ылдамдыкта айдап жол кырсыктарын жаратууда. Дагы бир маселе мында жол белгилери дагы коюла элек. Мына жолду салганыңарга рахмат чыгып. Мына Чапаева менен Турдалиева көчөсүн жакшы асфальттап койдуңар. Бирок асфальт болгону менен мына жерден ката айдашып атат. Мынакей знак деген жок. Ана мынагы перекресткада мынакей Чапаева менен Турдалиеванын перекресткасында мына бир 5-6 күн ичинде эле 5 ДТП болду уже мына. Каягы главный знак деген жок. Знак эртерээк коюшпайбы мынакей. Дагы кар жааса ошол менен бем болот го. Аябай чатак болот бер. Жаңы асфальтталган жолдордо жол белгилери жок деген пикир менен инспекторларда макул. Алар тиешелүү мекемеге эскертүүлөрдү берген. Жол белгилери жаңыдан орнотулуп, кээ бир жерлерде орнотулуп элек жерлерине тиешелүү көрсөтмө предписанияларды жол тейлөө ишканаларына берип келүүдөбүз. Айдоочуларга айта кетүү нерсе эскертет элек, жол эрежелерин туура сактап, туура айдасаңыздар жол кырсыгы учурабайт, азаят да. Талас шаарындагы ички жолдорду тейлөө жагы коммуналдык кызмат көрсөтүү ишканасына жүктөлгөн. Мекеме жол белгилерин орнотууга 264 000 сом жумушаган. Жумуштар толук бүтө элек. 59 дана жол белгилери алып келинди бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көргөндөй жаңы базылган шаар ичиндеги асфальт жолдоруна жол белгилери коюлууда. Бүгүнкү күндө 20 дана жол белгилери коюлуп бүттү. Жол белгилери коюлганы уланууда. Жалпы айдоочулардан да суранып кетмекчибиз. Жол коопсуздугун, жол эрежесин сактап, этияттап айдаңыздар. Жыл башынан бери Талас шаарында 31 жол кырсыгы катталган. 2 адам каза болуп, 48-и ар кандай жаракаттар менен ооруканага жеткирилген. Мындан улам жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери жаңы асфальтталган жолдордон жай ылдамдыкта айдоону эскертишет. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.